Dünyada жүздөгөн улуттар бар, алардын көбүнүн өз тарыхы, өз чегарасы жана өз өлкөсү бар. Бирок тилекке каршы миллиондогон калкы өз тили, бай маданияты бар туруп, жер бетинде өз мекени, өз туусу жок калган элдер да кездешет. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүн биз улуту бар, бирок өз өлкөсү жок кылымдар бою бөтөн элдин жеринде кордолуп, кысымга алынып келген улут тууралуу айтып беребиз. Эң кызыгы, биз бүгүн ысыгандар же башка улуттар тууралуу айтпайбыз. Бүгүн биз жалаң гана бизге диндеш болгон, биз сыяктуу эле саждага баш койгон мусулман элдери тууралуу айтып беребиз. Видеого лайк коюп, каналыбызды колдоп кетиңиздер. Биз баштадык. Курттар дүйнөдө өз мамлекети жок эң чоң элдердин бири. Бүгүн алардын саны болжол менен 40 миллионго жетет. Бул бүтүндөй Канаданын калкынан да көп, бирок ушунча чоң калкка карабай, дүйнө картасында Курдистан деген көз карандысыз мамлекет жок. Курттардын негизинен Туркиядан, Ирандан, Ирактан жана Сириядан кездештирүүгө болот. Бир эл, бир тил, бир маданият, бирок 4 башка мамлекетте бөлүнүп калышкан. Натыйжада алар бардык жерде азчылык болуп эсептелинет. Биринчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин курттардын көптөн күткөн мүмкүнчүлүгү жаралган. 1920 жылы түзүлгөн Север келишиминде курттарга өз мамлекетин түзүү мүмкүнчүлүгү каралган эле. Бул жөн гана убада эмес, эл аралык деңгээлде жазылган расмий документ болчу. Көптөр акыры кылымдардан берки кыялыбыз ишке ашат деп ишенишкен болчу, бирок 3 жылдан кийин баары өзгөргөн. 1923 жылы кабыл алынган Лозанна келишими жакынкы чыгыштын картасына кайрадан чийип чыккан. Жаңы картада Курдистан тууралуу бир дагы сөз жок болгон. Курдистан жаңы картада такыр жок болгон. Ошондон бери бир кылым өттү. Бул аралыкта курттар өз укуктары жана өз алдынчылыгы үчүн бир нече жолу күрөшкө да чыгышкан. Бирок алардын көтөрүлүштөрү көп учурда күч менен басылган. Түркияда узак убакыт бою курд тилине жана курд улуттук өзгөчөлүгүнө чектөөлөр коюлуп келсе, ал эми 1988 жылы Ирактагы Халабжа шаарында Саддам Хусейндин режими химиялык чабуул жасап, миңдеген карапайым адамдардын өмүрүнө алган. Демек, курттар кайсыл жерде болбосун ар дайым кысымга алынып келген. Бүгүн курттар эң чоң эркиндикке Ирактын түштүгүндөгү Курдистан автономиясында жетишкен. Алардын өз өкмөтү, өз коопсуздугу күчтөрү жана өз мыйзамдары бар. Жада калса өзүнүн армиясы да бар. Бирок бул дагы эле көз карандысыз мамлекет эмес. 40 миллион адам, 100 жылдык күрөш, бирок бүгүнкү күнгө чейин дүйнөнүн бир дагы аэропортунда Курдистан Республикасынын паспорту менен чек арадан өткөн адамды көрө албайсыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Палестиналыктар бүгүнкү күндө өз мамлекетине толук ээ боло албай келген эң белгилүү элдердин бири. 1947 жылы Бириккен Улуттар уюму Палестина аймагын экиге бөлүп, бир бөлүгүндө жөөттөрдүн мамлекетин, экинчи бөлүгүндө арабтардын мамлекетин түзүүнү сунуштаган. Бирок окуялар башка нукка өнүккөн. 1948 жылы Израиль мамлекети жарыялангандан кийин согуш башталып, анын кесепетинен 100 миңдеген палестиналыктар өз үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушкан. Тарыхчылардын балоосу боюнча ошол мезгилде 700 миңден ашык палестиналык жер которгон. Айрымдары согуштан качып кетсе, башкалары өз айыл кыштактарынан сүрүлүп чыгарылган. Палестиналыктар бул окуяны Накба, улуу кырсык деп атап коюшат. Көптөр бул убактылуу гана көрүнүш деп ойлошкон. Согуш бүтөт, кайра үйлөрүбүзгө кайтабыз деп үмүт кылышкан. Бирок андай болгон жок. Бүгүн качкындардын балдары, неберелери, атүгүл чөбөрөлөрү дагы качкын макамында жашап жатышат. Иорданиядагы, Ливандагы, Сириядагы жана Палестина аймагындагы лагерлерде бүтүндөй муумдар чоңойду. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча палестиналык качкындардын жана алардын урпактарынын саны бүгүн 6 миллионго жакындап калды.
Palestina mamleketin dünyanın köpçülük өлкөлөрү rasmi tanıgan, bирок mamleketin эң негизги белгилери болгон толук көзөмөлдөнгөн чек-ара, бирдиктүү аймак жана толук эгемендүү бийлик бүгүнкү күнгө чейин жок. Palestinanын аймактары бөлүнүп калган, ал эми алардын чоң бөлүгү Израилдин аскердик жана саясий көзөмөлүнүн алдында турат. Көптөгөн палестиналыктар үчүн мамлекет деген түшүнүк картадагы чек-ара эмес, ата бабасы жашаган айылга кайтып баруу мүмкүнчүлүгү менен байланыштуу. Бирок алардын көбү ошол айылдарды өмүрүндө бир да жолу көргөн эмес. 70 жылдан ашык убакыт өттү, бирок миллиондогон палестиналыктар үчүн убактылуу качкындык дагы деле бүтө элек. Алар бүгүнкү күнгө чейин өз мамлекетин толук ээси боло албай келген, дүйнөдөгү эң белгилүү мамлекетсиз элдердин бири бойдон калууда. Алардын мамлекети формалдуу түрдө бар, бирок иш жүзүндө аны Израиль жана Америка Кошмо Штаты башкарып келет. Же болбосо эгерде күчү жетпей калган учурда Газа сектору сыяктуу дүйнөдөгү эң ири абакка айландырып коюп, элдерин эч жакка чыгарбай блокада кылып салат. Албетте бул нерсени эркин мамлекет деп айтуу да кыйын. Уйгурлар түрк тилдүү мусулман эли, алардын өз тили, өз маданияты, өз тарыхы жана өздөрү атаган тарыхый мекени да бар. Бирок дүйнөдөгү көптөгөн элдерден айырмаланып, уйгурлардын өзүнүн көз карандысыз мамлекети жок. Бүгүн алардын саны 12 миллионго жакындайт. Алар негизинен Кытайдын түндүк батышындагы Синьцзян аймагында жашашат. Уйгурлар бул жерди Чыгыш Түркистан деп аташат. Өткөн кылымдын башында бул аймакта көз карандысыз мамлекет түзүү аракети бир нече жолу болгон. Атүгүл кыска убакытта Чыгыш Түркистан Республикасы да түзүлгөн, бирок алар узак жашай алган эмес. 1940 жылы Кытай коммунисттик бийлиги бул аймакты толугу менен өз көзөмөлүнө алган. Ошондон кийин Чыгыш Түркистан Кытайдын бир бөлүгүнө айланган. Ошентип миллиондогон уйгурлар өз мамлекетин түзүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калышкан. Мына ошондон бери уйгурлардын эң чоң көйгөйү башталган. Алардын өз өкмөтү жок, өз армиясы жок, өз чек-арасы жок. Эл аралык деңгээлде алардын атынан сүйлөй турган мамлекет да жок. Акыркы жылдары Кытай Синьцзянда болуп көрбөгөндө катуу көзөмөл системасын түзгөн. 100 миңдеген атүгүл миллиондогон уйгурлар атайын лагерлер аркылуу өткөнү тууралуу маалыматтар жарыяланган. Намаз окуу, диний билим берүү жана улуттук өзгөчөлүктү сактоо боюнча көптөгөн чектөөлөр киргизилген. Эгер мындай окуялар өзүнүн көз карандысыз мамлекетине ээ болгон элге каршы жасалса, ал мамлекет өз жарандарын коргоого аракет кылмак, бирок уйгурлардын мындай мүмкүнчүлүгү жок. Анткени алардын өз өлкөсү жок. Бүгүн 12 миллион уйгур дүйнөдөгү эң чоң мамлекеттердин биринин ичинде жашап жатат. Алардын өз тили бар, өз маданияты бар, өз тарыхы бар, бирок дүйнө картасында Уйгурстан же Чыгыш Түркистан деген көз карандысыз мамлекети жок. Ошондуктан уйгурлар өз жери бар, өз эли бар, бирок өз өлкөсү жок калган эң белгилүү мусулман элдеринин бири. Рахиджа дүйнөдөгү эң чоң мамлекетсиз мусулман элдеринин бири. Алар негизинен Мьянманын батышындагы Ракхайн штатында жашашат. Өз тили, өз маданияты жана өз тарыхы бар. Бул эл кылымдар бою ошол аймакта жашап келгенине карабастан, бүгүнкү күндө өз мамлекетине да, жарандыгына да эмес. Башка бирөөдүн мамлекетинде жашаса дагы, ал мамлекет бул элге жада калса жарандыкта берүүнү каалабайт. Рахиджалардын трагедиясы 1982 жылы жаңы деңгээлге чыккан. Ошол жылы Мьянманын бийлиги жарандык жөнүндө мыйзам кабыл алып, өлкөдөгү расмий таанылган улуттардын тизмесин бекиткен. Бирок бул тизмеге Рахиджа элини киргизген эмес. Бир мыйзам менен миллиондогон адамдар өз өлкөсүндө эле чет элдикке айланып калышкан. Өкмөт аларды өлкөнүн түпкү калкы катары эмес, коңшу Бангладештен келген мыйзамсыз мигранттар катары көрсөтө баштаган. Натыйжада рахиджалар жарандыксыз калышкан. Ал эми жарандыгың жок болсо сен укуңда жок деген сөз. Көпчүлүгү эркин билим ала албайт, мамлекеттик жумушка да орношо албайт. Өлкө ичинде каалаган жерине бара албайт. Айрым аймактарда үй бүлө куруу же башка жерге көчүү үчүн да атайын уруксат талап кылынган.
Бирок эң оор окуялар 2017-жылы болгон. Ошол жылы Мьянманын армиясы Рахайн штатында ири аскердик операция баштаган. Бир нече айдын ичинде жүздөгөн айылдар өртөлүп, миңдеген адамдар набыт болгон. Көп өтпөй 100 миңдеген рахиджа үйлөрүнү таштап качууга аргасыз болушкан. Натыйжада 700 миңден ашык адам чек арага өтүп, коңшу Бангладешке качып барган. Бүгүн алардын көбү Кокс базар лагеринде жашашат. Бул дүйнөдөгү эң чоң качкындар лагерлеринин бири болуп эсептелинет. Эң трагедиялуу жери рахиджалардын бара турган жери жок. Мьянма аларды өз жараны деп эсептебейт. Бангладеш болсо аларды түбөлүккө кабыл алууга даяр эмес. Өз мамлекеттери жок болгондуктан алардын кызыкчылыгын коргой турган өкмөт да, армия да, чек арада жок. Ошентип бүгүн миллиондогон рахиджалар дүйнөдөгү эң оор абалга туш болгон элдердин бири болуп калды. Алардын өз тили бар, өз маданияты бар, өз тарыхы бар, бирок алардыкы деп атай турган мамлекет жок. Балочтор дүйнөдөгү эң чоң мамлекетсиз мусулман элдеринин бири. Бүгүн алардын саны болжол менен 15 миллионго жетет. Бирок көпчүлүк адамдар бул эл тууралуу дээрлик эч нерсе уккан эмес. Балочтордун өз тили бар, өз маданияты бар, өз тарыхый жери бар, бирок өз мамлекети жок. 19-кылымда Британия менен Персия аймактагы чек араларды бөлүштүрүп жатканда Балоч эли бир нече бөлүккө бөлүнүп кеткен. Натыйжада балочтордун негизги бөлүгү Пакистандын курамында калып, калган бөлүгү болсо Иран менен Афганистандын аймагына карап калган. Ошентип бир эл 3 башка мамлекеттин ичинде жашап калышкан. Бирок эң кызыгы алардын жашаган жери жөнөкөй аймак эмес. Балочистан дүйнөдөгү эң бай аймактардын бири болуп эсептелинет. Анын жеринин астында ири газ, муунай, алтын жана жез кендери жайгашкан. Айрым баалоолор боюнча бул ресурстардын жалпы баасы 100 миллиарддаган, атүгүл триллион долларлаган бааларга жетет. Бирок элдери башка бирөөлөрдүн колдорунда, өзүнүн жери кеңге бай болсо дагы башка мамлекеттердин колдорунда бейбичара болуп куугунтукта жашап келишет. Мындан тышкары Балочистан стратегиялык жактан да өтө маанилүү. Дал ушул жерде Кытай миллиарддаган доллар жумшап жаткан Гвадар порту жайгашкан. Бул порт Кытайдын дүйнөлүк соода жолдорундагы эң маанилүү долбоолорунун бири болуп саналат. Бирок ушунча байлыкка карабастан балочтордун өздөрү Пакистандын эң жакыр аймактарынын биринде жашап келишет. Көптөгөн балочтор ресурстардын түшкөн негизги пайда борбордук бийликке жана чет өлкөлүк инвесторлорго кетип жатат деп эсептешет. Албетте Балочистан элинде көз карандысыз өлкөнү курабыз деп чыккан активисттер да болгон. Айрым топтор саясий күрөш жүргүзсө, башкалары куралдуу жолду тандаган. Натыйжада аймакта узак жылдардан бери кагылышуулар токтой элек. Адам укуктарын коргоо уюмдары акыркы жылдары миңдеген балоч активисттери, студенттери жана журналисттери дайынсыз жоголгон учурларды каттаган. Бул маселе бүгүнкү күнгө чейин эң чоң талаштуу темалардын бири бойдон калууда. Балочтордун трагедиясы алардын өз жеринде жашап жатканында. Алардын жеринде газ бар, муунай бар, алтын бар, дүйнөлүк державалардын кызыкчылыгы бар. Бирок ошол эле учурда алардын өз мамлекетин түзүү кыялы дагы эле ишке аша элек. Бүгүн 15 миллион балоч дүйнөнүн 3 өлкөсүндө бөлүнүп жашап жатат. Алардын өз эли бар, өз жери бар, бирок дүйнө картасында Балочистан республикасы деген көз карандысыз мамлекети жок. Достор, биздин видео соңуна чыкты. Эгерде бул чыгарылыш жакса, бир мага жакты белгисин коюп, биздин каналды колдоп кетиңиздер. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.